Кыргызстан улам барган сайын чет мамлекеттер менен болгон эл аралык алакаларды арттырууда. Ишеним жана өнөктөштүк Кыргызстандын эл аралык айдыңда тынычтыкты жактаган мамлекет катары таанылышына жана биргелешип өнүгүүгө умтулуусуна негиз болуп калды. Дипломатиянын эң кымбат капиталы ишеним, аны таңлоого да сатып алууга дагы мүмкүн эмес. Ал жылдар бою жүргүзүлгөн туура саясаттын, аткарылган милдеттенмелердин жана берилген сөздүн бекемдигинин артынан гана жаралат. Кыргызстан дал ушундай эл аралык коомчулуктун ишенимине ээ болуп, саясатта салмагы артканын тарыхый окуялар тастыктап турат. Кыргызстан мурда эл аралык саясатка байкоочу гана болуп келсе, азыр дүйнөлүк процесстердин түзмө-түз катышуучусуна айланды. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы далилдеди. Анда өлкө 142 мамлекеттин колдоосуна ээ болду. 142 добуш бул жөн гана сан эмес. Дүйнөнүн дээрлик 4/3 бөлүгүнүн Кыргызстанга көрсөткөн жогорку ишеними. Анткени Коопсуздук Кеңешине мамлекеттер аймак үчүн жоопкерчилик ала турган өлкө катары шайланат. Эми Кыргызстан дүйнөдөгү эң маанилүү чечимдер кабыл алынган жерде бүткүл Борбор Азиянын үнү болот. Абдан чоң иш болду. Бул дагы мен айтканга оңой. Бирок буга жетиш үчүн биз чоң Филиппин өлкөсү менен таймашка чыктык да. Мүмкүнчүлүк болгон жерде мен да кездешип аттым да. Ошол эле Африка мамлекетинде, Африка материгинин мамлекеттери менен Борбордук Азия дагы бир, мындай айтсам мен бир мушту менен чыгып, комшу мамлекеттерде жардам берди. Ошонун негизинде мына биз сутуп чыктык. Абдан кубаныч болду да. Биз карап турдук. Түн ичинде болуп атпады, карап турдук. Биз утканда жаныбай көкүрөк көтөрүлүп, күй арман сыяктуу болуп туруп эле абдан кубаныч менен тосуп алдык. Кыргызстан өнөктөштөрдүн ишенимине ээ болуп, эл аралык аренадагы аброю жогорулагандыгынын дагы бир айкын мисалы. Дээрлик 20 жыл бою турган Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгуусу. Ал үчүн чоң иштер жасалды. Тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, көзөмөл системасы жаңыланды. Эл аралык талаптар аткарылды. Жыйынтыгында Кыргызстан кара тизмеден чыкты. Мындай чечим Кыргызстандагы реформалар өз максатына жетип жаткандыгынын далили. Канчадан бери ушу кара тизмеден чыга албай жүргөнбүз да. Бул иш боюнча дагы абдан көп жумуштар жасалды. Мына канча бүт баягы саяш таркагандан кийинки биздин аэропортторубуз каралбай эле калган. Бардык жерде жаңылатып чыктык. Жаңы самолетторду ала баштадык. Өзүбүздүн мыйзамдарыбызды баягы ылайык келтирип, ошолордун талаптарына кабыл алып бердик. Тышкы саясаттагы дагы бир маанилүү көрсөткүч мамлекеттик сапарлар. Дипломатиялык протоколдо мамлекеттик сапар эң жогорку макам. Ал бардык эле мамлекеттерге сунушталбайт. Мындай формат стратегиялык ишенимди билдирет. Өткөн жумада Кыргызстан бир убакта 2 мамлекеттик сапарды кабыл алды. Бул эки өлкөнүн тең Кыргызстан менен мамилени жаңы деңгээлге чыгарууга кызыктар экенин билдирет. Анда негизги басым энергетикага, транспортко, инвестицияга, өнөр жайга жана соода жүгүртүүгө жасалды. Демек өлкөнүн тышкы саясаты экономикага иштей баштады. Өзбекстан менен дагы чек ара маселелер мына жыйынтыкталып атат. Өзбекстандын биздин Кыргызстандагы 2-3 анклавы бар. Мына Таштөө, Чоңгара деген. Мына ошолордон Кыргызстан тарапка өтүп, ал жерде жашаган тургундарын дагы Кыргызстандын гражданствосын алуу маселелери каралып аткандыгы бул дагы биз үчүн бир жакшы жетишкендик деп айтсак болот. Бириккен Улуттар Уюмуна деги эле ошол эл аралык чоң абройлуу уюмдарга мүчө болуп, мына ошол дагы сөзсүз түрдө биздин чөлкөмдөгү тынчтыкка болгон карай аракеттердин натыйжасы деп билсек болот. Мамлекеттик сапарлар менен катар Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын бейформал саммитин өткөрдү. Бул биримдиктин жаңы форматы. Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын лидерлеринин бир убакта Кыргызстанда болушу өлкөнүн аймактык диалог үчүн маанилүү аянтчага айлангандыгын тастыктады. Саясий туруктуулук, туура жүргүзүлгөн тышкы саясат жана өз ара пайдалуу кызматташтыкка умтулуу Кыргызстанды эл аралык өнөктөштөр үчүн барган сайын жагымдуу өлкөгө айландырууда. Кыргызстанга эки президент өтө чоң бааны берип кетти. Чынында да таң калса болот. Алар үчүн таң калыр. Анткени көптөн бери Кыргызстан жөнөкөй эчтекеге жетпеген чоң проекттерди
жылдар баган иштебеген мамлекет болуп калганбыз. Күнүмдүк окат менен алек болуп жүргөн. Азыркы мезгилде Кыргызстан өтө активдүү ролду ойноп атат. Экономика жактан да, тышкы саясаттан да көп инициативалар, көп проекттелерди сунуш кылып жүргүзүп атат. 5 мамлекеттин башчысынын бир убакта келиши ири инфраструктуралык объекттер пайдаланууга берилип, дүйнөлүк Формула 1 суу чемпионатынын өткөрүлүшү Кыргызстанды дүйнө жүзүнө жаңыча таанытты. Демек, Кыргызстан жаңы эл аралык имиджин калыптандырууда. Бул дүйнө менен тең ата сүйлөшө алган, өз улуттук кызыкчылыгын ишенимдүү коргогон, аймактык кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошкон жана ири эл аралык демилгелерди ишке ашырууга жөндөмдүү мамлекет экендигинин көрсөткүчү. Дал ушундай көп векторлуу саясат Кыргызстандын тышкы саясаттагы салмагын арттырып, өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы ордун бекемдөдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.